Саламатсыңарбы балдар? Менин аты жөнүм Досонова Бегимай. Бүгүн биз силер менен химия сабагынан Дмитрий Иванович Менделеевдин мезгилдик системасы жана анын формалары деген сабакты өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты мезгилдик системанын түзүлүшү, мезгилдер, группалар, катар номер менен тааныштыруу, элементтердин касиеттеринин өзгөрүү мыйзам ченемдүүлүгүн түшүндүрүү. Дмитрий Иванович Менделеев 1869 законду ачкан. Ал 63 химиялык элементти ошол мезгилде киргизген. Дмитрий Иванович Менделеев мезгилдик системага элементтерди жайгаштырууда атомдук массаларына көңүл бурган. Салыштырмалуу атомдук массалары жогорулаган сайын алардын химиялык касиеттери дагы өзгөргөн. Мисал үчүн, биринчи суутекти жайгаштырган салыштырмалуу атомдук массасы 1, андан кийин гелий 4, андан кийин литий, бериллий, бор мына ушинтип салыштырмалуу атомдук массаларын өсүү тартибине карай жайгаштырган. Ошондой эле химиялык мезгилдик законду түзгөн. Жөнөкөй нерселердин, ошондой эле химиялык элементтер, алардын бирикмелеринин формалары жана касиеттери элементтин атомдук салмагынын чоңдугуна мезгилдүү көз каранды. Мезгилдик система эки формада түзүлгөн. Силер көрүп турган бул узун формасы. Ал эми бул мезгилдик системанын кыска формасы. Мезгилдик система мезгилдерге жана группаларга бөлүнөт. Шелочтуу металлдар менен башталып, асыл газдар менен аяктаган, атомдук массасынын өсүш иретинде жайланышкан химиялык элементтердин горизонталдык катары мезгил деп аталат. Мезгил 7ге бөлүнөт. 1, 2, 3 мезгил кичине мезгил, 4, 5, 6, 7 мезгил чоң мезгил болуп саналат. Ал эми группалар жөнүндө айта турган болсок, жогорку кычкылтектик валенттүүлүгү бирдей болгон химиялык элементтердин вертикалдык катары группа деп аталат. 8 группа бар, ар бир группа А жана Б деген подгруппага бөлүнөт. Биринчи группадагы элементтердин А подгруппасындагы элементтерди карай турган болсок, суутек, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций булар 1А группасындагы элементтер, ал эми 1Б группасындагы элементтер жез, күмүш, алтын. Бир эле клетканын оң жагында жана сол жагында элементтер А жана Б группага бөлүнүп жазылган. Ал эми мезгилдер боюнча химиялык элементтер сол жактан оң жакты карай металл эместик касиети күчөйт. Экинчи мезгилдеги элементтерди карап көрөбүз. Литий, бериллий, бор, көмүртек, суутек, азот, кычкылтек, фтор, неон. Литийдин металлдык касиети бериллийге караганда көбүрөөк болот. Ал эми бор, көмүртек, азот, кычкылтек, фтор, неондун металл эместик касиети оң жакты карай күчөп барат. Ошондой эле мезгилдик системада биринчи жана экинчи группада жайгашкан элементтер, кызыл түстөгү жайланышкан элементтер, булар шелочтуу металлдар болуп саналат. Ал эми 7 группадагы элементтер галогендер болуп саналат. Сары түстөгү фтор, хлор, бром, йод, астат. Ал эми 8 группадагы элементтер неон, аргон, криптон, ксенон, радон булар асыл газдар болуп саналат. Ошондой эле мезгилдик системада көк түстөгү элементтер булар металлдар болуп саналат.
Бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аяктады. Силерге кыскача суроо берип кетемин. Кайсыл элементтин жөнөкөй заты күчтүү металдык касиеттерге ээ? Кайсы элементтин жөнөкөй заты күчтүү металдык касиеттерге ээ? Биринчиси темир, феррум, экинчиси алюминий, үчүнчүсү магний, ал эми төртүнчүсү марганец. Бул суроого жоопту издөө үчүн таблицаны пайдалансак болот. Эскерте кетчү нерсе, сол жактан оң жакты карай химиялык элементтердин металл эместик касиети күчөйт дегенбиз. Ал эми оң жактан сол жакты карай металдык касиети күчтүүрөөк болот. Туура жооп магний. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.